айта бер. Аты жөнүң? Артықбек кызы Асел. Көчөкү болгон окуяны айтып берчи. Болгон окуя ошол соттоолор менен соцбоюмчулар кыз эмес деп чыкты. Анан ошондой. Кыз эмес деп чыкканда сен анан эмне ким зордуктабаганы чынбы? Ошону айтып берчи. Коркпой. Чын. Ким зордуктады эле сени? Тайтам. Акыркы жолу качан зордуктады? Акыркы жолу ошо эме болгондо, сарайдан болгондо. Сарайдан ошо канча жыл мурда? Унутуп калдым ошо. Унутуп калдыңбы? Все болду. Аселе. Эрмек Нургазиев Садыр Жапаровдун билдирүүсүн фейк деп атады. Бул тууралуу ал Акипресс агенттигине билдирген. Бул пикирди кимдир бирөө жазган болушу мүмкүн. Бул фейк. Азыр көптөгөн фейк баракчалар бар. Садыр Жапаров менин мэр болушумду каалабасы түз эле чалып айтса, мен кетет элем, деди Нургазиев. Нургазиевдин кызматтан алуусу боюнча өкмөттүн буйругу чыга элек. Эске салсак, Садыр Жапаров Instagram баракчасы аркылуу албетте таза, жаш, идеалдуу кадрлар көп. Маектеше келсең жүзү жарык, иштемчил көрүнөт. Мурда кийин бийликте иштебеген, коррупциялык иштерге аралашпаган деп тандаган кадрлардын артында да хулигандык, мүлк талаш иштери бар экен. Ошондуктан шаардын мэрлигине коюуга мүмкүн эмес деген билдирүү калтырган эле. Булак Медиа Центр Кейдж. Мелис Мырзахматов Бишкек шаарынын мэрлик кызматына барбайт. Бул тууралуу анын жакын адамы Манас Осмон Facebook баракчасы аркылуу билдирди. Мелис Мырзахматовго мындан мурда да чоң кызматтар сунушталган. Бирок ал мыйзам талаасында күч сынап, чыныгы жеңишке жетишкенде гана тарапташтары менен макулдашып, андан кийин чечим чыгарат. Учурда коомчулукта кызуу талкууланып жаткан Бишкек шаарынын мэрлик кызматы боюнча Мелис Мырзахматовдун талапкерлиги жөнүндө сөз жок деп билдирүү калтырган. Белгилүү болгондой, бүгүн жаңы мэр Нургазиев кызматтан кетти деген маалымат чыгып, социалдык тармактын колдонуучулары ар кимдин атын, анын ичинде Мырзахматовдун да атын мэрликке татыктуу деген пикирлер айтылган. Булак Медиа Центр Кейдж. Садыр Жапаров билекке алган унаа Турдакын Усубалиевге катышы жок. Мамлекеттик жана коомдук ишмер Турдакын Усубалиевдин аты менен түзүлгөн коомдук фонд Усубалиевдин жеке унаасы болбогонун билдирди. Фонд бул тууралуу социалдык тармактагы баракчасында жарыялады. Маалыматта айтылгандай, Усубалиевдин атына эч кандай техникалык каражат катталган эмес. Жапаровго берилген унаанын Усубалиевге тиешеси жок. Ошондой эле ошол кездеги саясаттан улам жогорку кызматтагы адамдарга мындай белектердин берилиши мүмкүн эмес болгон деп жазат фонд. Эскерте кетсек, президент Садыр Жапаровго Кошкор районунун тургуну Турдакын Усубалиевдин автоунаасын белекке бергенин социалдык тармак аркылуу айткан. Таласта мектеп директору коррупцияга айыпталып кармалды. Талас областындагы орто мектептеринин биринин директору тарабынан каражатты максатсыз пайдалануу боюнча коррупциялык схема аныкталды. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматы кабарлайт. Кыргыз Республикасынын УКМК тарабынан билим берүү чөйрөсүндөгү туруктуу коррупциялык көрүнүштөрдү жок кылуу боюнча жүргүзүлүп жаткан иш-чаралардын алкагында Талас районундагы орто мектептин директору тарабынан мугалимдердин эмгек акысынын бир бөлүгүн мыйзамсыз пайдалануу фактысы аныкталды. 2021 жылдын 2-февралында жүргүзүлгөн ыкчам иликтөө иш-чараларынын жыйынтыгында Талас районундагы орто мектептин директору кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдаланып, ушул мектептин кызматкерлеринен акча алып, жумуштан кетиребиз деп коркуткандыгы аныкталды. Мындан тышкары, аталган мектептин директорунун иш бөлмөсүн тинтүү учурунда аталган билим берүү мекемесинин мугалимдерине жана техникалык кызматкерлерине эмгек акыны эсептөө үчүн мезгил менен акча каражатын алып турган 9 банк картасы табылып алынды. Жогорудагы факт Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 320-беренеси. Кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу кылмыштын белгилери боюнча кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталды. Учурда бул схемага тиешеси бар башка адамдарды аныктоо боюнча ыкчам тергөө иш-чаралары улантылууда. Булак Компресс.
Тышкы иштер министри Руслан Казакбаев Россиянын Кыргызстандагы элчиси Удовиченкону кабыл алды. Тараптар эки мамлекеттин жетекчилигинин катышуусу менен өтө турган жогорку деңгээлдеги иш-чараларды сапаттуу жана мазмундуу иштеп чыгууну талкуулашкан. Мындан сырткары кыргыз-орус эки тараптуу өз ара аракеттенүүнүн актуалдуу маселелери, COVID-19 пандемиясынын кесепеттерин жеңип чыгуу маселеси, эл аралык уюмдар жана регионалдык бирикмелердин алкагында өз ара аракеттенүү боюнча пикир алмашышкан. Россиянын элчиси кыргыз-орус эки тараптуу мамиленин күн тартибинин актуалдуу маселелери боюнча предметтик диалог өткөрүүгө, Россиянын даярдыгын жана расмий Москваны кыргыз тарап менен белгиленген бардык маселелер боюнча маалымдар кыла турганын айтты. Кармалган Финполдун башчысынын экс-орун басары Жамгырчиев мамлекетке 20 миллион сом төлөдү. 1 май райондук соту 8 февралда каржы полициясынын төрагасынын мурдагы орун басары Эмил Жамгырчиевдин баш коргоо чарасын өзгөрттү. Бул тууралуу репортерго 1 май райондук сотунун басма сөз кызматы билдирди. Кайрылууну башкы прокуратуранын улук прокурору сотко алып келген. Шектүү делген Жамгырчиев үчүн камакка алуу боюнча колдонулган алдын алуу чарасы 2021 жылдын 16 мартына чейинки мөөнөттөгү үй камагына өзгөртүлдү. Жамгырчиев мамлекетке 20 миллион сом өлчөмүндө келтирилген зыяндын ордун толтургандыгы белгиленди. Булак репортер Кейч. Конституциянын жаңы долбоору Жогорку кеңештин расмий сайтына илинди. Конституциялык кеңешме баш мыйзамдын жаңы долбоорун 27 январда кабыл алган. 3 февралда Жогорку кеңештин жалпы жыйынында төрага Талант Мамытов Конституциянын жаңы долбоору парламентке келип түшкөнүн айткан. Кече 8 февраль күнү кечинде Ош шаарынын Масалиев проспектисиндеги каналга мас айдоочу унаасы менен түшүп кетти. Маалыматты Ош шаарынын милициянын кайгыл кызматынын басма сөз катчысы тастыктады. Каналга кулаган Мерседес унаасында айдоочудан сырткары 2 жүргүнчү болгон. Алардын абалы жакшы, оор жаракат алышкан эмес. Айдоочу унаадан чыгып качып бара жаткан жеринен Келечек базары тараптан кармалган. Газ түтүгү тешилип калган. Чыгымды тиешелүү ишкана аныктап, айдоочу менен такташып алышат, деди кайгыл кызматынын басма сөз катчысы. Булак Турмуш Кейч. Ош шаарында жайгашкан ТМЖ телеканалынын жетекчилиги бир топ адам алардын кеңсесине уруксатсыз кирүүгө жасаган аракетине байланыштуу милицияга кайрылмай болду. Бул тууралуу бүгүн 9 февралда Азаттык радиосуна телеканалдын жетекчиси Кубанычбек Жусанов билдирди. Анын айтымында бул күнү телеканалдын имаратына 15 чамалуу адам кирип барууга аракет кылып, журналисттерди туура эмес маалымат таратууга айыпташты жана түшүндүрмө берүүнү талап кылышты. Телеканалдын кызматкерлери алар Шарк айылынын тургундары экенин, арасында Шарк айыл өкмөтүнүн кызматкерлери да болгонун айтып жатышат. Журналист Ажыбай Пазидин уулу буга чейин да Шарк айылдык кеңештин депутаты телефон аркылуу коркутканын билдирди. Шарк айыл өкмөтүнүн башчысы Талайбек Тезекбаев бул окуя тууралуу кабары жоктугун айтып, эгер айыл өкмөт кызматкерлери барган болсо, аларга мыйзам чегинде чара көрүлөрүн белгиледи. ТМЖ телеканалынын журналисттеринин айтымында алар аталган айылда 30 гектар үлүш жер жең ичинен сатылып кеткендиги тууралуу маалыматты иликтеп чыгышкан. Ошол иликтөө эфирге бүгүн 9 февралда кетет. Үйлөнүү тойдогу кортежди коштоп жүргөн жигиттердин бири күндүз жолдун ортосунда заара кылды. Ошол учурда тартылган видео социалдык түйүндөгү Эртай Сафар баракчасына жарыяланды. Видео качан жана кайда тартылганы азырынча белгисиз.